Өмүрүнүн 25 жылын жол чарбасына арнаган Максатбек Аразакулов өз тармагына жетиштүү көңүл бурула баштагандыгына кубанат. Былтырдан бери эмгек акыларынын көбөйтүлүшү өз иштеринин чеберлерин туруктуу кармап калууга мыкты өбөлгө түздү. Бул жылы мекеме 32 жаңы жол куруу техникалары менен дагы толукталып турат. Ошого жараша жолдорду жаңыртуу, оңдоп түзөө, бир топ жакшырып, боз чаң баскан алыскы айылдардын жолдоруна мелтиреген асфальт төшөлүүдө. Шарттардагы мурунку караганда кыйла жакшы калган, жакшы түзүлүп берилген. Мисалы, техникалар жаңыртылды. Быйыл мына Кытай Эл Республикасынан Нарын филиалына келген техникалардан 38 дана тийди. Мындан эң негизгиси асфальт бетонный завод, таш майдалоочу дробилкасы менен. Бул асфальт бетон заводубуз Нарынбаев автожолунун 67-чакырымында Пионер Сарой айылына чукул жерге курулуп атат бүгүнкү күндө. Андан сырткары асфальт жайгычтар 2 дана комплектisi менен вальцовый каток жана пневмокаток деп коебуз. Ушул комплект менен 2 асфальт жайгыч келди. 54 жылдык тарыхы бар мекеме буга чейин эскилиги жеткен техникалар менен эптеп келишкен. Эми жаңы техникалуу болушуп иш ыргагын улантышууда. Айтсак, алыскы Тогуз-Тороо районундагы курулуп жаткан аэропорттун жолу толук бүтүп, пайдаланууга берилүү алдында турат. Ал эми Нарын районундагы аэропорттун 70%га чукул иштери бүткөрүлгөн. Капитал салымдар беренесинен 6,5 чакырым асфальт төшөлдү. Быйылкы пландагы иштер өз нугунда жүрүп атат. Учурда казарман аэропорту толук кандуу бүткөрүлүп, бүгүнкү күндө эксплуатацияга даяр берүүгө. Ал эми Нарын аэропортусу 70-75% бүтүп калды. Мындан сырткары жылдын башында Нарын шаарындагы 43 көчөгө асфальт төшөө иштери пландалган. Учурда 32 көчөгө асфальт төшөлүп, калган 11 көчө канализация жана суу түтүктөрү туура эмес жайгашкандыгына байланыштуу жасалган жок. Автосамосвалдан алдык, фронтальный погрузчик, экскаватор, асфальт кулаччик жана башка техникалар быйыл Кудай буйруса жаңырды. Эмдиги жерде толук кандуу пландан сырткары аткарууга даярбыз. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Нарын филиалы кийинки жылга мындан дагы мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтөбүз деген дымактуу максаттарды коюшууда. Жипара Насырова, Жениш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.